Жолдос Жолдошова: Баатыр кыргыз элинин улуттук намысы тебеленбесин десе, Жапаров май айында Эмомали Рахмандын алдына барбасын. Шейит кеткен жарандарыбыздын арбактары ыраазы болсун. Жарадар болгон 10 топ жаткан балдарыбыз сакайып кетсин десеңер, анда күнөөлүү тарап Тажикстандын президенти Рахман сөзсүз жазаланышы керек. Андыктан Жапаров экс тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбековдун үнүн угуп, сунушун кабыл алышы зарыл. Бул тууралуу пикирин белгилүү саясатчы Жылдызкан Жолдошова билдирди. Ош окуясындагы шейит кеткендердин арбагы бүгүнкү күнгө дейин нааразы. Ошондуктан убактылуу өкмөттүн күнөөкөрлөрү азап чегип жатышат. Кезек-кезеги менен бул чындыкты эстен чыгарбаса бийлик дөөлдөрү. Ал эми Баатыр кыргыз элинин улуттук намысын аягына дейин тебеленбесин десе, анда Садыр Жапаров май айында Эмомали Рахмандын алдына барбасын, сүйлөшпөсүн, дүйнөлүк сотко берип, Канкор Рахманды жазаласын. Күнөөсүз кыйналып жаткан балдарыбыздын сүрөттөрүн көрүп койгула. Кантип бейгапар жашай алабыз эгерде Канкор өз жазасын албаса, дейт саясатчы Жолдошова. Бактуулуу Иманбек кызы: биздикилер мындан 2 күн мурун эле бир эмес 11 кылмыш ишин козгогон. Эмнегедир эч ким ага көңүл бурган эмес. Тажиктер эсип отуруп, дүйнөгө жек көрүнүп, шылдың болуп, Канкор көрүнгөн соң гана бүгүн баш көтөрдү. Биздин маалыматты көтөрүп чыкпай, тажиктердин маалыматын көтөрүп чаап, ызы-чуу чыгарасыңар. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш да. Ооба, биз ошондойбуз. Канкорбуз, бизди соттой бергиле дейт беле. Албетте жанталашат. Жанталашканда да кандай жанталашат? Эми биздин СМИ каналдары, дүйнөлүк СМИ каналдарында тажиктер менен тирешет. Тажиктер айласы жоктон 2010 Ош куугалаңын көтөрүп чыгып, ошону беттерине кармап, андагы фото-видеолорду жүктөп, чет элдик группаларга киргизип башташты. Ошондуктан азыр биз өзүбүз каралап, жамандап чукулабай, алардын кылган кылыктарын Facebook'тагы англис, кытай, түрк тилдүү группалардан бөлүшөлү. Ичара тирешүүгө убакыт жок. Бирок биздин убагы менен ыкчам кыймылдап, алардын ачылыктарын англис, түрк, немис тилдерине котор видеолорду чыгарып жибергенибиз эң туура кадам болду. Болбосо 2010 жылдагыдай жыйынтык болуп калмак. Чукулап, өзүбүздүн жаманыбызды өзүбүз көтөрүп, чаап алып чыгып таратып, тажиктерге таптаяр жем ташыбай жөнө туралы. Алдыда көп иштер турат. Баарын кылдаттык менен чечпесек, дагы да өзүбүз менен өзүбүз тиреше берсек, дагы бир чоң балеге кабылабыз. Сабыр. 2 күндүк согуш кыргыз бийлиги кетирген алешемдик. Бүтүндөй элди зыркыраткан, бүтүндөй элди түп көтөрүлгөн 2 күндүк согуш өтө көп, өтө оор, өтө татаал суроолорду жаратып турат. Элдин духу, биримдиги күчтүү экен, эр жигиттер баарына даяр экен, бирок мамлекеттин даярдыгы начар экен. Мамлекет жетекчилеринин даярдыгы жок, көрөңгөсү бош экен. Ошондой эле эл жабыркап калды. 5 көкүл кыз Мадина, сүйкүмдүү балакай Абидин, оңдогон карапайым жарандар, чек арачы жоокерлер шейит болуп, миңдеген адамдар жашаган жеринен качууга жан сактоого аргасыз болду. Эми элдин баары эмнеге мындай болду? Неге бул трагедияга, улуттук сыздоого жол берилди? Анын себептери эмнеде? Кимдер күнөөлүү? Бул 2 күндүк согушта стратегиялык өнөктөш Россиянын ролу кандай болду? Кыргызстан бир тууган катары санаган Казакстан, Өзбекстандын ролу кандай болду? Кыргызстан жардам сураса, Азербайжанга жардам бергенде Туркия заманбап курал-жарак жагынан жардам берет беле? Мыкаачылык менен тынч жарандарга кол салган агрессор Тажикстан менен мындан аркы мамиле кандай болушу керек? Ушундай татаал кырдаалда кимдерге таяна алабыз? Мына ушундай суроолор кыргызстандыктардын башынан кетпей турат. Чындыгында мына ушул суроолор жооп таппай, тийиштүү жыйынтык чыгарылышы керек. Андай жол бербөө үчүн тийиштүү чаралар кабыл алынышы керек. Кыргыз бийлиги кетирген алешемдик. Агрессор Тажикстан, анын диктатор президенти Эмомали Рахман жана Искандар Шох баштаган кутурган жоочулдары тынч элге болуп көрбөгөндөй калаба ачышты. Душмандык агрессия жасашты. Бирок 2 күндүк согуштун чыгуусуна шыкакчы болгондор, өз милдетине жоопкерсиз мамиле жасагандар өзүбүздүн ичибизде болду. Бул жерде өтө чечүүчү кызматта турган Камчыбек Ташиев тарабынан абдан олуттуу катачылыктар, кемчиликтерге жол берилди. Биринчиден, чек ара кызматында УКМКга кошуп алган УКМК башчысы Камчыбек Ташиев жергиликтүү коррупционер ишкерлерге жасагандай ормон опузасын Тажикстанга жасап, абдан чоң ката кетирди. Анан варукту алмашасыңар же аны темир тор менен курчап салам дегендей ультиматум мүнөздөгү талаптары
Ошого улаалаш бул максаты олуттуу экенин көрсөткөндөй Баткенде аскердик машыгууларды өткөрүүсүнө тажик тарапты козутту. Тажиктер катуу даярдык көрүүгө киришти. Эмомали Рахман өзү Варухка келип кетти. Келгенде да Кыргызстандан аба коридорун сурабай тик учак менен келгени маалым болуп жатат. Ага бир нота да жолдонгон эмес. Кыргызстандын аба чек арасын бузган үчүн атайын аскердик машыгууларды өткөрүштү. Экинчиден тажик тарапты мына ушундай олуттуу даярдыктарга көрүп жатканы белгилүү болсо да, кыргыз тараптагы жооптуу адамдар УКМК башчысы Ташиев, коргоо министри Талайбек Өмүралиев, башкы кол башчы президент Садыр Жапаров тийиштүү чараларды жеткиликтүү көргөн эмес. Лейлек тарап бекемделген эмес, ачык калган. Үчүнчүдөн ушундай критикалык учурда УКМК чек ара кызматынын башчысы Европага кетип калган. Расмий маалыматта Германияга дарылануу үчүн деп айтылды. Бирок калк ичинде Ташиев Испаниядагы уулунун туулган күнүнө кеткен деген ишенич күчтүү. Бул эң кесепеттүү жоопкерсиздик. Ал өз баасын алышы керек. Мына ушундай жагдайлар Баткен Лейлек трагедиясына алып келди. Россиянын ролу жөнүндө Россия Тажикстанга тартып койду деген таарыныч кыргыз жарандарында пайда болду. Ага негиз бергендей сырткы көрүнүштөрдө 2 күндүк согуш алдындагы жолугушууларда, окуяларда байкалды. Маселен, согуш алдында 28 апрелде Россиянын коргоо министри Сергей Шойгу Тажикстанда болду. Россия жана Тажикстан абадан биргелешип коргонуу боюнча келишимге кол койду. Жааматтык коопсуздук келишими уюмуна кирген өлкөлөрдүн коопсуздук кеңешинин катчыларынын жыйыны да Душанбеде болду. Мына ушул жагдайлар Россия Тажикстанды колдоду, керек болсо Кыргызстанга кол салууга көкүттү дегендей пикирлерди жаратууга негиз болду окшойт. Бирок эмоциясыз акыл эс калчап караганда Россияга таарына турган жагдай, себеп жок. Россия үчүн Кыргызстан жана Тажикстан бирдей эле абалда. Кыргызстан да Тажикстан да ЖККнын мүчөсү. Кыргызстан Россиянын долбоору болгон Евразия экономикалык биримдикке мүчө. Тажикстан мүчө эмес. Бул жагынан Бишкек Москвага бир сөөм жакын. Бирок Ооганстандагы кырдаал, ал жерде АКШ аскерлерин чыгарып кетип жатышты. Ал аскерлер чыгарылгандан кийин Ооганстандагы абал Тажикстанды геосаясий алкактан алганда маанилүү өлкөгө айлантып турат. Чындыгында Москва менен Душанбени абадан коргонуу келишими, Тажикстанда коопсуздук кеңешинин катчыларынын жыйыны, Шойгунун келип кетиши да Ооганстан ал жерде түзүлүп жаткан кырдаалга байланыштуу. Туркия боюнча Туркия жардам берүүгө даярдай сезилет. Ага тийиштүү кайрылуу жана төлөм жөндөмдүүлүгү гана керек. Туркия аскердик тактика, стратегия боюнча абдан жетишкен өлкөлөрдүн катарында. Курал жарак жасоо жагынан да акыркы мезгилдерде абдан алдыга жылды. Туркия айтылуу байрактары менен БПЛА боюнча дүйнөдө лидер мамлекеттердин катарына кошулду. Дал ушул байрактар Азербайжандын жеңишин камсыз кылды. Сирия, Ливияда согуштун агымын өзгөрттү. Мындан сырткары Туркия РСЗО, тек учак, ракета жана башка заманбап курал жарак кургонуу, чабуул жасоо системаларын өндүрүүнү жасоону мыктылап жолго коюп келатат. Эгерде Россия чындап эле Кыргызстанды өгөйлөп калса, анда Туркия альтернатива боло алат. Ал үчүн албетте Кыргызстан кыргыз эли элитасы ичинен бекем болушу керек. Ансыз геосаясий күчтөр республиканын ичинен бири-бири менен тытыштырып талкалап салат. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун Камбарата бир кесин курууга Россия астыртан каршылык көрсөтүп, аларды үзгүлтүүгө учуратуу саясатын уланта берсе, анда Кыргызстан бир чарасын көрүш керек. Албетте Россияны түртпөй туруп, бирок улуттук кызыкчылыктагы, мамлекетти алдыга сүрөй турган, транспорттук туңгуюктан чыгара турган долбоорлор аткарылышы керек. Аны аткарууда Эмомали Рахман сыяктуу каскактарды нейтралдаштырууда Туркия жардамын бере алат. Туркиянын жардамын алуу үчүн Кыргызстандын тышкы саясаты уктап жатпашы керек. Тийиштүү учурларда Туркияны эл аралык аренада басмырлоого алганда үн катышы керек. Маселен, Туркияны учурда армяндарга геноцид жасаган деп айыптап жатышат. Азербайжан гана бул маселеде Туркияны ачык коргоп колдоп чыкты. Кыргызстан тим бир үн катып койгон жок. Мына ушундай учурларда Кыргызстан үн катып колдоосун билдириши керек деп жазат журналист, саясий эксперт Айданбек Акматов.